Алыскы Аклар районунун борбору Байетов айылын мекендеген Улан Чороев корожайын минтип 4 түлүктү бордоп семиртүүгө ылайыкташтырган. Өз чөнтөгүнөн 1,5 миллион сом сарптап 4 тарап төп малкана куруп, жылкыны, уйду, койду өз-өзүнчө асырайт. Аларды тоют, жемден кем кылбагандан тышкары кышкысын суусун да үнөздөп берет. Ансыз байламдагы жандыктардын ырысты семирери арсар. Bundan kışında bu бачокко качайтып туруп эле тен аркылуу жылытылат. 20-40 градуска чейин плюскачы. Анан кышкысын мал жылуу суу ичпесе, прямой чыккан суудан денени ысытканга эле кетип калат экен. Болгон тойтчу. Анан жылуу үй градусундагы суу керек экен да. Чабандын иши чатагыш демекчи, бир караганда барысы тең сыдырга салгандай тегиз көрүнгөнү менен каарманыбызды түшөлткөн көйгөйлөр жок эмес. Айрыкча үлүшүндө жердин азыгынан чөп менен жемди сатып алууга туура келет. Бул кандайдыр бир деңгээлде сатыкка чыгаруучу малынын баасын аргасыз кымбаттатууга түртөт. Бододон ушу 13 места жасаганбыз, жылкыдан 13, уйдан 10 башка. Каражат деле сырттан болгон жок, өз күчүбүз менен эле жасадык. Жемибиз ошо үлүш жерден болот, чөбүн саттык. Эми ашыкча болбойт, 1-2 гектар, 3 гектарга чейин чечилип берсе, ашыкча болбойт. İşletemiz. Алеми Жанара Тасмаева атагесин улантысы келди, 10 кой сатып алып, кеш жазда алардан төл алуунун камында. Мээнеттин акыбети кайтса, кийинки жылы асыл тукум чарбасын түптөсөмбү деген ою бар. Антсе да үлүштөрүндө айдоянттар болбогондуктан тоyut менен жемди белөндө ашыкча чыгымдарды жаратары бышык. Негизи Теңир Тоо жергесинде мал чарбасына артык бергендердин көпчүлүгүнүн кендирлердин ушундай кем качтары кесүүдө. Ошо айыл өкмөттөн жемеден чечилип бир жер каралса деле жакшы болмок. Айдап, чөп айдап, жер айдап дегенде азыр эми сатып алган неме деле берекеси жок болуп кеткенден алып атабыз. Анан ошо чечилип берсе да жакшы болмок да жер дагы. Тилекке каршы айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу жоолору жөнүндөгү мыйзам актыларына киргизилген толуктоолорго ылайык жогорудагы каармандарыбызга кошумча айдоо аянттары берилбейт. Андыктан алар өз күчтөрүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө гана таянууга аргасыз. Биздин Байетов айыл өкмөтүнүн 50% ФПСтин жерлери Байетов айыл Актал районунун департаментине өткөн. Асыл тукум чарбаларына бергенге ошо жерлерби кетти да. Же асыл тукум чарбасын өтүп коюш керек. Ошону өтүп даярдап койсо алганга мүмкүнчүлүк бар. Дейинкиси учурда Нарын облусундагы фермерлердин 3/2 асыл тукум мал чарбачылыгынын жайылтуунун камында көбүн эсе эт, сүт багытындагы 4 түлүктүн башын көбөйтүүдө. Анткени менен карабактарындагы айдоо жана жер аянттардын аздыгы кырдаалды кыйла кыйындап жаткандыгын жашырбайла. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Актала району.